Көз тийгенде адам ооруп өлүп калышы мүмкүнбү? Шейх рахимахулла айтат: "Ар-рухул хабиса", жаман жан, ошол ооруп калган, көрө албастык кылган адам, "Ту'тиру фи махал хада, фи махал лази фихи ни'ма та'сиран мубаширан". Бир адамдан нематты жакшылык көрүп калган болсо, сөзсүз ошондой жаман жан, ич тарлык, көкүрөгү тар адам терс таасирин берет. Кээ бир адамдар бар, керек болсо ушул өлтүрүп коюун менен коркутат дейт. Себеби ошо өзүнүн көзү бар экенин билет. Кээ бир адамдарды ошо көз тийгенде эси болуп калайт, кээ бирлери ооруйт, кээ бирлери ошентип өтүп кеткендер да бар дейт. Себеби бул Аллах таалам жазып койгон мыйзамы, Алланын буйругу менен болот бул нерсе сөз. Бирок ошондой ооруну берсе дагы, бирок Алла таалам аны айыктыруу жолун да берген. Биз айттык буга чейин, дуа зикирлер бар, көздөн сактануу жолдору, көз тийүүгө алып бара турган жолдорду жабуу, ошолорду билиш керек. Сөзсүз адам ошо же жинди болуп калат, же ооруп калат, өлүп да калышы мүмкүн. Ошондой нерселер бул күнүмдүк жашоодо болуп келаткан нерсе дейт шейх рахимахулла. Ошон үчүн көз тийбештин себептерин алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кеткендей дуа зикирлерди айтып, намазга бекем болуп, туура жолдо, жакшы жолдо жүрүшүбүз керек да.